Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мезгил багымгы сүйлөм Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында. Биринчи сабактын максатын койгонбуз. Билим берүүчүлүк максаты. Студенттердин буга чейин өткөргөн сабактардан алган билимдерин Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу сүйлөмдө түздүртүү, бекемдөө, тереңдетүү жана бышыктоо. Өркүндөтүүчүлүк максаты. Өз алдыларынча изденүү жана алардын дүйнө таануусун, сүйлөм көндүмдөрүн, сөз байлыктарын өстүрүп, сүйлөмдөрдү түздүртүүгө, тапкычтыкка үйрөтүү, сабакты жазууга көнүктүрүү. Тарбиялык максаты. Сабактын жүрүшү аркылуу өз элинин улуу инсандардын өмүрүнө, чыгармачылык ишмердүүлүгүнө шыктануу сезимин ойготуу, улуу жана таланттуу адамдардын үлгүсүн алган адептүү, уюмандуу инсандардан болууга үндөө. Сабактын тиби бышыктоо, тереңдетүү сабагы. Төмөнкү экранда көрүнүп турган адабияттарды баарыңыздар пайдаланасыздар. Эскертүү. Сабактын ыңгайына жараша жазуучунун кино тасмаларынан, үзүндүлөр жана чыгармалары боюнча жазылган угундуулар тынугу маалдарында жана сабактын аягында техникалык каражаттардан көрсөтүлөт. Сабакта колдонулуучу алтын эрежелер. Биринчи, убакытты баалай билүү, активдүү катышуу, башкалардын пикирин угуу, сөзүн бөлбөө, берилген тапшырманы так аткаруу, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен байланыштырып, татаал сүйлөмдөрдү түзүү. Уюштуруу, саламдашуу, ар бир студенттин маанайын суроо, Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар жөнүндө ар бир студенттин пикирин угуу. Анда эмесе балдар, биз өткөн сабакта тең жана багынкы байланыштагы татаал сүйлөм жана багынкы сүйлөмдүн түрлөрү деген теманы өткөнбүз. Кана эмесе ким айтат? Тең байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Багынкы байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне? Багынкы сүйлөмдүн түрлөрү кайсылар? Силер экранда көрүнүп турган туура жоопко жооп берсеңиздер, баарыңыздар туура деп ойлойм. Тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жана грамматикалык жактан бири-бирине көз каранды болбой, өз ара тең укукта, тең байланышта турган татаал сүйлөм, тең байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, билимдүү эмгегине ишенет, билимсиз түшүнө ишенет. Экинчи, тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири мааниси жана грамматикалык табият жагынан, экинчисинде багынкы абалда турган татаал сүйлөм, багынкы байланыштагы татаал сүйлөм деп аталат. Мисалы, алиги киши кара таягын бетине кармай баштаганда селт этип денеси чыйрыкты. Үчүнчү, багынкы сүйлөмдүн түрлөрү. Багынкы сүйлөмдүн түрлөрү 9 типтен турат. Себеп, мезгил, максат, шарттуу салыштырма, сан өлчөм, сын сыпат, карама-каршы орун. Жаңы теманы баштардан мурун силер менен биз Чыңгыз Айтматов боюнча сиңпейин түзүп алсак. Сиңпейинди билесиздер баарыңыздар. Бул жерде 5 этаптан турат. Биринчи, ким? Чыңгыз Айтматов. Кандай адам болгон? Белгилүү чыгармачыл. Ал эмне кылган? Жазган, окуган, туулган. Төртүнчүсү, 4 сөздөн турган сүйлөм болуш керек. Дүйнө жүзүнө белгилүү, жазуучу. Бешинчи, Чыңгыз Айтматов ким? Инсан. Мына силер менен Чыңгыз Айтматов жөнүндө сиңпейин түзүп алдык. Эми чаташкан логикалык ойлор менен каармандардын сөздөрүнө жана кайсы чыгармага тиешелүү экенин биргеликте табабыз. Баарыбыз дептерибизди ачып экиге бөлөбүз. Бир тарабына каармандар, экинчи тарабына каармандардын айткан сөздөрү жазылган. Бул экранда көрүнүп турган каармандардын сөздөрү эмне болуп жазылды? Логикалык ой менен чаташып жазылган. Ал эми сиздер ушуну туура жообун табасыздар. Туура жообу. Бул чыгарма Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестинен алынган каармандар. Бул каармандардын сөздөрү мына ушундай кылып аткарсаңыздар, сизде туура таптым деп ойлойм. Жаңы темабыздын атын мен башында силерге эскертип кеткенмин. Мезгил, багынкы сүйлөм деп аталган.
Mezгил багыныңкы сүйлөм, багыныңкы байланышта тата сүйлөм тутумунда туруп, бас сүйлөмдө айтылып жаткан ойду мезгилдүү кырдаалын билдирип, качанга чейин, качанга дейре, кайсы убакта, кайсы учурда деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Касым жөнөп кеткенден кийин Майсалбектен кат келди. Майсалбектен качан кат келди? Касым жөнөп кеткенден кийин. Бул сүйлөм эмнени билдирет? Мезгил багыныңкы сүйлөм экен. Баарыңар диптериңерге көчүрүп жазгыла. Кандай сүйлөмдөр экенин, кайсы чыгармадан алынганын айтасыздар. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөр төмөнкү грамматикалык каражаттар аркылуу баш сүйлөм менен байланышып турушат. Биринчи, кан, формалуу атооштуктарга жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү улануу аркылуу, мисалы, биз ээрчишип келе жатканда дүйнө башкача сезиле турган. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү да мезгил багынкы сүйлөмдү уюштуруучу грамматикалык каражат катары колдонулат. Мисалы, Нургазы мектептен чыкса, айлананы туман каптап калыптыр. Айлананы качан туман каптап калыптыр? Нургазы мектептен чыкса. Үчүнчү, канча, кыча, бай, майынча, формасындагы чакчылдар аркылуу да уюштурулат. Мисалы, таз тараганча той таркайт. Качан той таркайт? Таз тараганча. Эми сиздер менен баарыбыз сабакты бышыктайбыз. Сиздер экранда көрүнүп турган Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан алынган тата сүйлөмдөргө көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп чыгасыздар. Эми караңыздар, туура жол. Мурдагы жылы окуу аяктаганда атасы Султан Муратка шаарга барыша тургандыктарын айтты. Бул жерге кайсы сөздү койдуңуздар? Аяктаганда. Бул кайсы чыгармадан алынган? Саманчынын жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан. Калган сүйлөмдөрдүн баарын көчүрүп, тууралап жазгыла. Балдар, мына мен сиздерге мезгил багынкы сүйлөм жөнүндө түшүнүп бердим. Бардыгыңыздар түшүндү деп ойлоймун. Үйгө тапшырма. Мен келечекте тигүүчү болгум келет деген темада мезгил багынкы сүйлөмдөрдү катыштырып, текст түзүп келесиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Айдана Жумаган Мырза.